Саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Билим шамын жаккан, баланын дүйнөсүн ачкан, окуучуну түздөп турган, келечегин түзүп келген урматтуу ага эжелер. Азыр адеми экөөбүз эң ыйык кесиптердин төрөсү болгон мугалим сөзүн Гапур Мадаминовдун ачпок системасына салабыз. Анда эмесе кеттик. Аты мугалим, Заты адам. келип чыгышы. Мугалимдердин пайда болушу адамзаттын аң сезиминин өнүгүшү менен байланыштуу. Алгач байыркы Египетте, Месопотамияда, Грецияда жана Римде мектептер ачыла баштаган. Грецияда философторду мугалимдер деп эсептешкен. Анын катарында Платон, Аристотель жана Сократтар болушкан. Мугалим бул үй-бүлөдө эне. Андан сырткары байыркы коомдо кадыр бактуу тажрыйбасы бар адамдар жаштарга аң сезимдүү күнүмдөрдү жана сапаттарды үйрөтүшкөн. Мугалимдин белгиси колунда көтөргөн китеби билимдин символу. Ал эми калем аркылуу мугалим окуучуга билим берет. Мугалимдин касиети сабырдуулук, мээримдүүлүк, түшүнүктүүлүк, адилеттүүлүк, билимдүүлүк, креативдүүлүк, ийкемдүүлүк, жоопкерчиликтүүлүк жана талап коюучулук. Мугалимдин мүнөзү акылмандык, тынчтыкты сактай билет, эмоциясы менен балдарга үлгү боло алат, тактык жана тартиптүүлүк. Мугалимдин багыты алар төмөнкүлөр: теорияны практикада колдонуу, терең билим берүү, ар бир окуучунун потенциалын ачуу, окуучудагы болгон күчтүү жактарын өнүктүрүү, окуучуга мотивация берүү, окуучуну ар тараптан өнүктүрүү. Мугалимдин пайдасы: келечек муундарга туура тарбиялап жана аларга терең билим берүү менен коомдук прогресске зор салым кошот. Зыяны: мугалимдин зыяны жок дейбиз, бирок тайкы билими эскилген окуу ыкмалары менен өзүнүн туура эмес мамилеси менен кээде окуучуга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондой эле психологиялык жактан зыян келтирет. Мисалы, кээде окуучуга адилет мамиле жасабай калышы мүмкүн. Кээде өтө катуу талап коюшу мүмкүн. Булар окуучудагы окууга болгон кызыгуусун азайтат. Айрым мугалимдердин балдарды жакшы же жаман көрүүсү, же колунда бар кызматкерлердин баасына өзгөчө көңүл бөлүүсү терс таасирин тийгизет деп ойлойм. Сапаттары: талап кылынган сапаттар: профессионалдык компетенттүүлүк, коммуникациялык жөндөмү, уюштуруучулугу, жан дүйнөсүнүн байлыгы, окуучуга берген мотивациясы жана шыктандыра алуучулугу. Мугалимдин байланышы окуучу менен ата-эне, кесиптештер, коомчулук, мектеп администрациясы менен тыгыз байланышта иштешет. Мугалимдин эң эле биринчи максаты бул билим берүүчүлүк, өз алдынча ой жүгүртүүгө, ага талдоо жүргүзүүгө, жаңы маалыматты колдонууга үйрөтөт. Тарбиялык максатына адеп аклак нормаларына, жоопкерчиликке, адилеттүүлүккө, боорукердикке үйрөтөт. Башкалар менен кызматташа билүүгө, маданий жүрүм-турум эрежелерин карманууга үйрөтөт. Окуучуларды креативдүү ой жүгүртүүгө шыктандырат. Өз алдынча чечим чыгарып, жоопкерчилик алууга жана эркин ой жүгүртүүгө жардам берет. Ар бир окуучунун жөндөмшыгын, кызыгуусун өстүрүүнү максат кылат. Өз күчүнө ишенүүгө шыктандырат. Башкача айтканда, окуучуну келечекке даярдайт. Окуучунун маалыматтык көндүмдөрүн өстүрөт жана окуучунун ийгилигин камсыз кылуучу максатын көзөгөн адам. Мугалимдин таасири: окуучулардын критикалык ой жүгүртүүсүнө, өз ойлорун билдире алууга, проблемаларын чечүүгө жардам берет. Окуучунун жашоосундагы кыйынчылыктарын жеңе билүүсүнө да жардам берет. Окуучунун толеранттуу болуусуна жардам берет жана кесип тандоосуна жардам берет. Башкача айтканда, билимдүү жаштарды тарбиялоо жана өнүктүрүү болуп эсептелинет. Коштуктары: мугалимдер психологдорго окшош, тренер, коучтарга окшош. Башкача айтканда, мугалим окуучунун өзүн өзү өнүктүрүүсүнө шык берет. Менеджерге окшош. Мугалим окуучунун жетектеси, менеджер өз кызматкерлерин өстүрүп, команданы башкарат. Кызмат көрсөтүүчү адистер клиенттерге жардам көрсөтсө, мугалим өз окуучусуна жардам көрсөтөт. Айырмасы: мугалимдин милдети тарбиялоо, билим берүү, өнүктүрүү болсо, врач, ашпозчулар башкалардыкы тейлөө кызматын аткарат. Жакшылыгы: мугалим билимдүү, адептүү жарандарды тарбиялайт. Мугалим берген билим аркылуу өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө жардам берет. Башкача айтканда, мугалимдин орду бейиш, ойлогону жалаң гана жакшылык. Кемчилиги: мугалимдин кемчилиги жок дейбиз, бирок кээ бир айрым учурларда окуучуларга бирдей мамиле кылбаганы, эски ыкмалар менен чектелгени жана жаңыланууга багыт албай өзүн өзү өстүрбөй жатышы. Ал түгүл айрымдардын өз кесибине кызыгуусу жоктугу. Керек деген
адамдарга билим жана тарбияны жеткиликтүү кылып мугалимден гана ала алышат. Башкача айтканда, дан өстүрүп, түшүктүү дыйканга окшоштурушат. Билимдүү жана тарбиялуу окуучу өнүккөн коом десек болот. Баасы, мугалимдик кесип баа жеткис. Мунун мисалын өлкө ковид учурунда байкады деп ойлойм. Ошондуктан ага эжелерге сый-урмат жана колдоо гана керек. Гүл өстүрүп сезимге, билим берип өмүргө, таазим сизге мугалим, кем болбоңуз өмүрдө. Кесиптик майрамыңыздар менен көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.